Садырдын өмүрү коркунучта. Бул жерде Садыр Жапаров жатат, капельница алып атыптыр, турганга алы жок. Ким гарантия берет дагы ушундай болбойт деп? Ошол кезде саясатчы Садыр Жапаровго кол салуу болгонбу? Башкача болуп калыптыр да, сүйлөбөсө калчылдаган бирдемелер бар. Жогорку кеңеш ушундай учурда чукул түрдө чакырылышы керек. Эки охранник кайтарып отурат. 2017 жыл 2 апрель таңкы саат 5 номер 1 тергөө абагына тез аранын ичинде дарыгерлер чакырылат. Саясатчы Садыр Жапаровдун моюну жана колу кесилген. Агойдун артына чыккан максатым менин бир эле максатым бар. Садырдын өмүрү коркунучта. Ошону ким коргоп берет? Ким гарантия берет дагы ушундай болбойт деп? Өмүрү коркунучта турат. Бир канча убакыттан кийин Садыр Жапаров өзүнө келген соң кан тамырын өзү кескенин айтып, абактын кызматкерлерине жана чогуу отурган кишилерге доосу жок экенин билдирген. Сиз ол сотрудниктерге претензия жок. Аякта дагы мыйзамды сактагыла болот. Менин акыбалым жакшы, нормаль менен отурам. Эки охранник кайтарып отурат. Баары жакшы. Ошол кезде Садыр Жапаровду колдоп келгендер жана Садыр Жапаровдун жубайы Садыр өзүнө өзү эч убакта кол салбайт болчу деп күмөн санап, бул абактагы жазылбаган мыйзамдын кесепети деп ишенимдүү айтып турушту. Мындай случай болгондон кийин эми азыр айтса дагы адвокаттын немеси менен прям свидетельство, брак баарын киргизип толуктап анын баарын өткөзүп, ушуга чейин мынакей киресиң деген бир ответ жооп болбоду да. Агойдун артына чыккан максатым менин бир эле максатым бар. Садырдын өмүрү коркунучта. Ошону ким коргоп берет? Ким гарантия берет дагы ушундай болбойт деп? Өмүрү коркунучта турат ошо. Могу жерде бүт мусорлор аралашып жатат, Мына машинанын фильтри жатат, канистрлары жатат, тряпка жатат, жыгачы жатат. Сиз экөөбүздөн башканын бардыгы жатат. Ошол кезде Садыр Жапаров эмне үчүн канадалык мафия менен кыргыздын үлкөндөрүнө буйруш керек деген теманы козгоп, жемкорлордун уюгуна ташыргыткан. Мисалы, күнүнө бул фабрикада канча тонна цианид колдоносуңар? 10 тонна колдоносуңар? Жок, 7 тонна колдоносуңар, Анан ошол 7 тоннадан чыккан таралардын бардыгын баягы калдыктарын бияка төгүш керек. Ал Тургай мыйзам долбоорун даярдап, ири алтын кенди иштеткен Кумтөр Gold Company ишканасы бардык мүлктү Кыргызстанга өткөрүп берсин деген талаптарды койгон. Өзүм урматтуу депутаттар, мына 2 жыл мурун 27-июнда 2010 жылы бизге кыргыз эли конституцияны кабыл алып берген. Ошол конституциянын 12 статьясынын 5 пунктунда так көргөзүлүп жазылып турат. Жер, анын кен байлыктары, аба мейкиндиги, суулары бардыгы Кыргыз Республикасынын гана менчиги болуп эсептелет деп турат. Сөзүмдүн акырында айтарым, урматтуу депутаттар, колдоп бериңиздер. Биз азыр тарых алдында турабыз. Мына кече жакында маркум болуп кеткен Абсамат Масалиевичтин, Дооронбек Садырбаевичтин чырылдап ыйлап атканын менин көз алдыма турат бүгүнкү күнгө чейин. Эгерде бүгүн чечпесек, мен ойлойм тарых алдында ошо каршы чыккандар ушу жооп берип калабызбы деп ойлойм да. Рахмат. Урматтуу депутаттар, комиссиянын Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду Кумтор боюнча доош коем, доош бериңиздер. Садыр Нуркожоевич даярдаган. Макул 35, каршы 45, өткөн жок, бардыгы 80. Садыр Нуркожоевич. Жок, мен сизге кеңири убакыт берип атам. Бирок мына коллегаларды мындай кичине сый менен эметиңиз. Ушул жылдын 15 февралында өзүңүздөргө белгилүү 80 депутаттын добушу менен комиссия түздүрүп, мен 4 ай бою ушул Кумтөр алтын кениндеги болуп аткан проблемаларды иликтеп чыктым. 20 июнда отчет менен чыктым, өзүңүздөр билесиздер. 22-синде дагы карадык. 27 июнга добуш берели деп мына бир канча депутаттар, айрыкча көлдүк депутаттар, мына ушул эле Иманкожоева, Жамгырчиева болуп сурандыңар. 27-сине калтыралы добуш берүүнү. Бүгүн добуш бербейли, биз дагы сунуш берип ушу Кумтөргө катышып калалы деп. Макул деп мен 27-сине добушка макул болдук. 27-синде добуш берүү күнүндө
каникулдун алдында колдоого ээ болгон жокпуз. Аны эми ар ким депутаттын өзүнүн баягы биге добуш берүүсүн биз эч убакта сен мындай добуш бердиң же тигиндей добуш бердиң деп буларды сынга ала албайбыз. Ошондуктан ар бири 45 депутат каршы берип, ошондуктан бул маселе өтпөй калды. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам, ошо каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган битиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000 Эми мындайда урматтуу депутаттар, чындыгында ачуу болот. Угуп турула, укула. Урматтуу депутаттар, танапес саат 4-тен 15 мүнөт өткөнгө чейин тан. Үчүнчү микрофон. Урматтуу төрага, процедура боюнча менин толук акым бар 2 мүнөт сүйлөгөнгө. Андан сырткары 15 мүнөт лидер фракция катары мен толук укугум бар. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Эгерде оскорбление болбосо. Жок, оскорбление болбойт. Менин коллегаларым айтып атпайбы, Иманкожоева менен Жамгырчиева. Анан кийин укук жөнүндө берилбейт. Эгерде экспертизага баргысы келсе, мен азыр даярмын. Мени кара пиар кылып, не только Иманкожоева менен тиги Жамгырчиева чыгарган жок. Бүтүндөй бийлик бутактары, бүтүндөй массалык маалымат каражаттар чыгарды. Жүргүлө, мен азыр барганга даярмын. Бул бир. Экинчиден, Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Ошон үчүн урматтуу Асылбек Шарипович, сиз калыс алып барыңыз. Менин мыйзамдуу укугумду эч кимдин тебелегенге, президенттин дагы, премьер-министрдин дагы, спикердин дагы эч кандай акысы жок. Бул менин мыйзамдуу укугум. 2 мүнөт процедура менен сүйлөгөнгө акым бар. 15 мүнөт лидер фракция катары сүйлөгөнгө акым бар. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулаңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар. Мына мен сиздерге мындай эле айтайын. Баса, дагы кошумчалай кетчү нерсе Садыр Жапаров 2003 жылдар эле эч бир депутат боло элек кезде эле Кыргыздын бир мекенчил атуулу катары Кумтөр алтын кенине барып, баарысын өз көзү менен көрүп, элден ар кайсы адистерден керектүү маалыматтарды жыйнап, маалыматтарды кылдаттык менен анализдеп чыгып, өз алдынча иликтеген соң чындыкты эл алдына алып чыгууга тырышып, аракеттенип жүргөн. Где-то примерно 350 000 доллар. 350 000 доллар, президент. 2012 жылдын күз айында өткөн митинг үчүн Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаровго Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 295 статьясы бийликти күч менен басып алууга аракеттер көрүлгөн деген сыяктуу айыптар менен иш козголуп, 1 жыл 6 айга эркинен ажыратышкан. Бул окуядан соң саясатчы Садыр Жапаров 3 жыл чет өлкөдө жүрүүгө аргасыз болгон. Бөтөн жерден жай ала албай Кыргызстанды самаган Садыр Жапаров акыры мекенине кайтып, чек арадан колго түшүп берген. Мына ошол кезде Садыр Жапаров 4 жыл бою Польша мамлекетинде жашап, 2017 жылы Кыргызстанга кайтып келүүгө даярданып жатканын интернет аркылуу билдирген. Мына ошондо Садыр Жапаров кайрадан өз өлкөсүнө кайтаарда 2017 жылдын 25 март күнү Кыргыз-Казак чек арасынан кармап, Садыр Жапаровду түз эле УКМКнын абагына жеткирип, массалык башаламандыкты уюштурган жана бийлик өкүлдөрүн Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деп Садыр Жапаровду 11 жыл 6 айга эркинен ажыратышкан. 30-40 эле тоннадай жатат да, например. А калган тарылар каякта? Же башка жериңер барбы көмгөн? Жок, мурун эме өрттөбүз да. Өрттөчүсүңөр. Буга чейин кайсы жылга чейин өрттөчү элеңер? Аны ким капар айтып берсе, мен жакта эме иштейм да, рудникте. Күнүндө чыккан тараларды алып келип бияка көмө баштасаңар, могу жериңер мисалы 1 айда толот. Эң көп алганда, например. Бул жерде мындай көмбөйт. Бул техно эмеси боюнча трактор келип тараны баарын талкалап, бычыратып, майдалап туруп, анан көмөбүз.
Силер мисалы пленканын үстүнөн кантип трактор менен былчыратасыңар? Пленкаңар тешинип калат да. Тебеленет, тепселенет. Эми муну салсыңар. Минтип ушундай типтерге төгүп отуруп бул эртең эле толуп калат. Жок, токтоп. Ушуларды алып келгенде эле уже сортировать этип өз-өзүнчө койсо болот беле. Эми сиздер айтып атасыздар, вручную сортировать этебиз деп. Менин көзүм жетпейт, ушунун ар бирөөнү бочкасын өзүнчө, канистрин өзүнчө, жыгачын өзүнчө бөлгөнгө невозможно это. Адамдын колу менен. Бул жерде 100 000 тонналаган мусор жатат. Муну мүмкүн эмес да, эми физически мүмкүн эмес. Баса, дагы кошумчалай кетчү нерсе Садыр Жапаров 2003 жылдар эле эч бир депутат бул эле кезде эле Кыргыздын бир мекенчил атуулу катары Кумтөр алтын кенине барып, баарысын өз көзү менен көрүп, элден ар кайсы адистерден керектүү маалыматтарды жыйнап, маалыматтарды кылдаттык менен анализдеп чыгып, өз алдынча иликтеген соң чындыкты эл алдын алып чыгууга тырышып, аракеттенип жүргөн. Где-то примерно 350 000 доллар. 350 000 доллар айпырске. Кумтөрдөн 24 чакырым жерде орун алган Кызыл китепке асыл тукум катары киргизилген архар, барс, аюу хайванаттары өргүлгөн сарычат ээр таш коругун алтын казууга уруксат берип жиберишкен. Карачы мына. Шундан 2,5 миң бар экен. 2,5 миң штук бар экен. Булган өргүлгү. Булган. Мына барак бар, мына 30-40 50 Мына. Астында қара шығып тұраш. Мына қашты көрдің? Алды кіне. Жақынырақ тарт, жақынырақ. Мына аз бұл жерге беріп қойған. Так, дальше. Бұл мұрынқы мен природада. Жоқ, бұл жерде Кумтөргө берілген. Бұл жердеки қайсы? Жердегі аты қандай бұл жерде? 3 көл. 3 көл, 3 көл бассейні дейді. Мисалы, күнүнө бу фабрикада канча тонна цианид колдоносуңар? 10 тонна колдоносуңар? Жок, 7 тонна колдоносуңар, Анан ошол 7 тоннадан чыккан таралардын бардыгын баягы калдыктардын бияка төгүш керек эле. Могу жерде болгону бир 30-40 эле тоннадай жатат да, например. Калган таралар каякта? Же башка жериңер барбы көмгөн? Жок, мурун өрттөбүз да. Өрттөчүсүңөр. Буга чейин кайсы жылга чейин өрттөчү элеңер? Аны ким капар айтып берсе, мен биякта эме иштейм да рудникте. Күнүндө чыккан тараларды алып келип бияка көмө баштасаңар, могу жериңер мисалы 1 айда толот дейли. Эң көп алганда, например. Бул жерде мындай көмбөйт. Бул техно эмеси боюнча трактор келип таранын баарын талкалап, бычыратып, майдалап туруп, анан көмөбүз. Силер мисалы пленканын үстүнөн кантип трактор менен былчыратасыңар? Пленкаңар тешинип калат да. Тебеленет, тепселенет. Эми муну салсыңар. Минтип ушундай типтерге төгүп отуруп бул эртең эле толуп калат. Жок, токтоп туруңуз. Сиз төктүңүз. Эми кайра чыгарып алып туруп анан талкалайсызбы? Машина бул жерге төгөт. Мына артыңарга тетиги площадкага төгөт, талкалайт, бияка түртүп туруп көмөт. Бияка түртүп салыпсыңар го эми мына. Талкалабай туруп эле түртүп салыпсыңар. Бул азыр силер келаткандагы эле кылган жумушту азыр жаңы эле төккөн окшойт мунучу. Макул. Мен дагы бир жолу сурайын. Бул жер бүттү дейли. 1 айдан кийин толду. Силер жабасыңар, 1 айдан кийин жабасыңар 2 жерде. Андан кийин кайра жаңы жерден ачасыңарбы? Кайра дагы. Ай сайын жаңыртып турасыңарбы? Бул мындай бир уровень болот да, көтөрүлөт да, тетин траншеяда. Үстүнө коюшуп, анан бульдот үстүнө чыгып, слой менен трамбовка жасап. Канча жылга, ушу канча жылга жетет? Ким билет? Балким 2 жылга. Эсеби жокпу? Проект барбы? Проект болуш керек да. Проект жок, анын аты эмне? Бул свалка цианидный тары. Проектировщик ким? Жок. Өзүңөр эле самостоятельно проектировка кылып эле ушунтип эле деп атасыңар, Өзүбүз проект жасап койгон. Ким жетектеп атат? Ошо канча пленка салыш керек, кандай пленка сатып келиш керек? Бинасы. Өзүбүздүн инженерный группа жасап эле, всё. Отдел спецпроекта бар. Ошону бергиличи проект. Ошо изыскание кандай? Эми мындайча айтканда, жашыргандай эмне показуга экен да. Эбегейсиз чоң аянтта жаткан дөңгөлөктөр, жараксыз унаалар,
кыскасы мынча көлөмдөгү таштандылардын тагдыры эч кимди ойлондурбайт экен. Азыр мына көрүп келдик тече жакта пластиктерден баштап баягы чоң дөңгөлөктөгү эмелер жатат, шиналар. Алар өзү международный конвенция боюнча же булар апарып утилизация кылыш керек эле. Булар чыккан заводко же болбосо ошо поставщик завод өздөрүнүн мойнуна алыш керек эле, апарып утилизация кылабыз деп. Азыр биз суроо берсек, булар айтат билбейбиз деп атат. Билбейбиз эмне кылышыбызды деп. Булар өздөрү азыр эмне кылышын өздөрү билишпейт экен. Азыр эми биз предложение кылдык. Силер буну определенный фирмалар бар азыр. Башка жакка алып чыгып утилизация кылабыз өздөрүнүн шотуна. Аганда булар макул болбой атат.